мына Акылбек Үсенбекович бардығын аткарып атканы менен колу көп нерсеге жетпей атат деп ойлойм. Өзгөчө кадр саясатында көп чабалдыктар кетип атат. Менимче мамлекет өзүнүн милдетин так аткара албай атат го деп ойлойм. Мисалы үчүн Билим берүү министрлигинде эле 7-8 министр алмашып кетти. Өзүңүздөр билесиздер. Анан акимдер катар менен эле улам 3 айга жетпей, 6 айга жетпей жумушунан ажырап калып атат да. Акерап табылды. 1-Май району кадр маселесин козгоп атасыз. Билим берүү министрлери тез алмашып жатат деп атасыз. Эми кадр маселеси бизде чындыгында проблема. Илгери СССР мезгилинде билесиңер, кадрларды ылдый жактан бери мектептен алып, отличниктерди немеге окууга өткөрүп, анан кызыл диплом менен бүтүп чыккандарды сөзсүз жумушка орноштурчу. Мамлекет бюджеттен окутса, аны бош калтырчу эмес, баарын алып келчү. Анан кичинекей тепкичтен баштап өстүрчү. А биз союз чачырагандан кийин 30 жылдан бери только тааныш билиш, резюме көтөрүп барып могуну достунун досу, тууганымдын тууганы, кудамдын кудасы деп ушинтип келдик. Чынбы? Только тааныш менен келдик. Мына 3 жылдан бери биз анын баарын жоготтук. Бирок дагы деле резюме көтөрүп алып, бир министр, экинчи министрге, үчүнчү министрге барып аткандар бар. Мага да башында көтөрүп келген. Жарым жыл. Момундай болуп жыйылып кетет эле үстүбүздө. Анан чакырып туруп анан баардыгын айттым анан. Кимде-ким мага резюме көтөрүп келип, могуну буяка коюп бериңизчи деп сураса, министр болосуңбу, премьер министр болосуңбу, биринчи өзүң арыз жаз, мен сенин ордуңа коюп берем деп. Ошондон кийин токтодум. Ошон үчүн мынакей жума сайын алмаштырдык. Алмаштырганда окуялар болду. Мен жаңы жумушка келгенде, киришкенде билесиздер, бажы кызматы жума сайын алмашты. 3-өө, 4-өө алмашып кетти. Жума сайын, ай сайын. Анткени адам пенде деген пенде экен, өзүлөрү кошо барып аралашып кетет экен. Анан жакшы таза кадр тапкыча алмаштырышың керек болот экен да. Мына билим берүү министри боюнча туура айтасыз, тез алмашып кетти. Бирөө взятка алып кетет экен, бирөөсү тарта албайт экен. Анан эмне кылыш керек? Укмушту эле сүйлөсө, Москвадан, Лондондон сүйлөйт, акыл үйрөтсө, укмуш акыл үйрөтөт. Анан тилине ишенип алып барып койсоң, ал только сүйлөгөнгө жарайт экен, а практикалык ишти жасай албайт экен да. Анан алмаштырасың да эмне кыласың?